Сокулуктан 78ге 15 болгон ушул мал сарай сатылат. Бул жерде жемкана, койкана, чөпкана, чабандын үйү бары бар экен. Жери 40 соток туугандар. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Ээсинин номери экранда описанияда жазылып турат. Сатылуучу мал сарай Сокулук району Чаткөл айылына жайгашкан. Бар үчүн сиздер Фрунзе көчөсү жана Гагарин көчөсүнүн кесилиши час пиктен түндүктү карай жүрөсүздөр. Первомайское, андан кийин Чаткөлдө сатылуучу мал сарай жайгашкан. Жана көчө менен эле келесиздер. Чаткөлдүн бүтөр жеринен оңго кирип, катардагы биринчи көчөнүн солго кирсеңиздер, сатылуучу сарай жайгашкан. Бул сатылуучу сарайдын көчө тарабы. Жеринин аянты документ боюнча 40 соток, фактически 50 соток экен. Туугандар, бул жерде чоң узун туурасы 78ге 15 болгон мал сарайы. Чабанский дом 3 комнатадан турат. Сеневал 20га 6, жемканасы, койканасы бары бар туугандар. Андан ары, мынакей, сиздер бул жерден бир дарбаза менен кирип чыга аласыздар. Сүйлөп артып жалган дарбазасы бир аз ар жактан кирсеңиздер, экинчи дарбазасы анда көргөзөбүз. Жана ошондой эле мынакей чыгыш чегара бул жактан башталат. Сарайдын чыгыш тарабында азыркы учурда жаш бактары, электр энергиясы, суусу, трансформаторга чейин бар. Анан сарайдын түндүк тарабында да кенен мондай бош жер, бул жерде бир жашыл зона катары колдонсоңуздар болот экен туугандар. И дагы бир жакшы жери көчө тарапта мондай дренаж деп коет, ушундай чоң мондай суу турган жери. Бул жер негизинен өкмөттүн жери. Анан өкмөттөн сурап, арендага алып, балык салып менен алектенсеңиздер деле болчудай көрүнөт туугандар. Ошол сарайдын жанында экен могу жер. Андан ары көчө тараптан ушундай чоң дарбаза. Коросуна киребиз. Дарбазадан кенен чоң транспорт деле кирип чыга алат. Бул жана кайткан сарай туугандар. Шабандын үйү. Төрүнө дагы кошумча курулуштар бар. Азыр видеонун жүрүшүндө бир чекеден көргөзөм. Сиздерге биринчи жолу чоң бул сарайдын ички тарабын көргөзөйүн. Сарай кызыл кирпичтен салынган. Электр энергиясы полный тартылган, киргизилген. Мондай форточкалары, жана ошондой эле өйдө жагында кукушка деп коет да. Кыскасы бул туугандар ичиндеги абаны өйдө карай ушинтип өзүнүн менен соус өйдөгө чыгарып кетет экен туугандар. Атайын ушинтип жасалыптыр. Так. Бул сарай жаңы бүтүрүлгөн. Али ички тарабына эмек мал кармала элек туугандар. Бука караша салынган. Анан 3 бөлүктөн турат туугандар. Ар бир бөлүктүн ортосунда мондай коридору, жана ошондой ар бир бөлүктүн ортосунда мондай комнатасы бар экен. Бул жерде негизинен ошол малдын дарындалары, ветеринардык бөлмө катары колдонуу планы болгон экен туугандар. Бул экинчи бөлүгү. Сарай 78ге 15 туугандар. Бул жакта үчүнчү бөлүк, азыр анда ички тарабын көргөзөм. Андан сырткарынан экен мондай кенен бош жери, контейнер, сеневал чөп баскан. Сеневалдын узун туурасы 20га 6. Бул жакта жемканасы. Жемкананын узун туурасы 5ге 12 экен туугандар. Мынакей. Анан сарайдын батыш тарабы, түндүк тарабы, чыгыш тарабы жана полный забор менен тосулган. Түштүк тарабын калса жарымга чейин забор, жарымдан ары жагы сетка экен. Андан ары бул жерде болсо койканасы. Бул жайкы, кышкысы жалпысынан биригип, койкана 20га 6. Бул жактан дагы бир өзүнчө дарбаза бар туугандар. Трансферт кирип чыгасыздар кенен эле. Бул сарайдын 3-чү бөлүгү туугандар. Тиги орто ченден кирейин десең, ал жактагы эшиктери жабык экен. Негизинен ачып коюп, ошол жак менен эле сарайлардын бөлүк-бөлүк бири-бирине өтүп кетсеңиздер болот. Мынакей уйлардын, букалардын навоз дейт беле, эмне дейт ошо боктор түшкөнгө. Мындай лотоктору, форточкалары бары бар. Бул жагы ылый тарабы ошол бары кылынган. Электр энергиясы, видео наблюдение. Тиги жакта кондиционер да бар экен туугандар. Так. Дагы эмне маалымат? Сарайдын ички тарабынан суусу чыгарылыптыр. Мынакей могу жер ачылыптыр азыр. Сарайдын 3-чү бөлүгүнө мына бири-бирине мондайдан өтүп кетсеңиздер болот. Бул дагы бир өзүнчө кирген коридор. Бул жактан дагы бир мондай бөлмөгө кирип чыга аласыздар. Анан бул койкананын кышкы бөлүгү.
Эместерге бул чабандыйдын ички тарабын көргөзсөм, андан кийин бул жакта очокана үчүн мындай навеси, төрүндө сырткы жатканасы, ал жака чейин тротуар куюлган туугандар. Так, негизи кирүүчү эшик. Киргенде ушундай жайы. Ылдый тарасы жашка болгон. Андан кийин бул жагы кухня окшойт. Раковина суусу чыгарылып тур. Бул жагында душ, раковина и бул жерде ушундай бөлмөсү. Чыгыштыратын терезе, темирден болгон решеткаларына чейин орнотулган жана төрүндө бир спальня бөлмөсү туугандар. Бул объекттин баасы туугандар $250,000 сурап атыптыр. Дагы реальный клиенттер менен соодалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Ээсинин номери 0554 17 22 26. 0554 17 22 26. Экинчи номер 0555 70 88 69 туугандар. Лайктан басыңыздар. Ушундай мал сарай издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.